Жогоруда чуркоонун ден соолукка пайдасы туурасында кененирээк маалыматтарга ээ болдуңуздар. Анда эмесе бизге дагы бир кызыктуу мейманыбыз келип калган экен. Эки жупту бири-бири менен интернет сайттары менен тааныштырып, алардын бактылуу үй бүлө курулушуна өбөлгө болуп келген блогер айым Жанат Медетбекова бизде конокто отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай маанайда келип алдыңыз? Эң жакшы сонун маанайда келип алдык. Таңкы маанайыңыз мыкты деңгээлде. Сонун. Сонун. Эң эле алгач сизге суроо бергим келип турат. Бул ишмердүүлүгүңүз боюнча, блогерлик кызматыңыз боюнча бир аз айта кетсеңиз. Деги эле өзүңүздү биздин көрөрмандарга тааныштыра кетсеңиз, Мен өзүм 2000-жыл колум Ысык-Көл областына караштуу Ак Суу районунун Нововознесеновка деген айылында төрөлүп өскөм. Ошол жакта чоңоюп, андан кийин 11-классты аяктагандан кийин Бибисара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Маданият жана искусство университетине тапшыргам. Ал жакта 2023-жылы аяктадым. Бирок ошол окуумду аяктар жылдары башталып калды бул. Анткени бир тойго барып, тойдо бир кыз берип атканбыз. Ошол кездеги сүйлөгөн калуу тилек айтып аткан видеом көп пабликтерге тарап, интернет желесине омкезге чыгып, анан может мага деле бир эме ачыш керек экен, аккаунт ачыш керек экен депчи. Анткени мен өзүм видеом башка пабликтерде аябай жакшы просмотрларды алып жүрөт. Деп туруп ошол видеону биринчи жолу интернетте ачып туруп ошону салгам. Андан кийин ал жакшы кетти. 600 миң, 700 миңге чейин кетти го. Эң эле алгач ушундай. Эң эле алгач ошол болуп атат. Андан кийин ошентип эле сүйлөп эле жүргөм. Мындай сүйлөгөн тойдогу видеолор салабыз, жашоодогу. Анан ошентип башталган да, алгачкысы негизи ошентип. Тойдон башталган десем болот да, тойдогу видеодон кийин башталган. Эң сонун ал эми бул эки жуптарды бириктирип, алардын бактылуу бир мындай үй бүлө болушунчуна өбөлгө болуп жаткан экенсиз. Ал кызматыңыз, ал ишиңиз кандайча башталып калды эле? Ал ишибиз башталган мындайча болду, айтсам бир өтө кызыктай, бир башкача ситуация десем да болот. Анткени 2024-жылдын башында, эң алгачкы январь айларында, былтыр почти ушул убактарга туш келип калды, январьдын акырында. Үйдө мен өзүмдүн мамамдын эң кичүү бричкасы бар эле, иним Тайкем. Анан Тайкем келип калды. Тайкем келип эле ушинтип экөөбүз сүйлөшүп отурабыз, анан айтып атат, 40-тан ашты жашычы. Мурун үйлөнүп ажырашкан, үйлөнө элек. Мен эмне ушинтип эле ата-энеси да каза болуп калган, айтып атат да, мен ушинтип эле жүрүп өтүп кетемби? Же нормальный аял жолукпайт бактыма, же бир бактым да ачылып кетпейт да. Мен кете туруп ойлонуп көрсөм мындай жашагым деле келбей кетет, эмне үчүн жашап атам деп өзүмдү өзүм ойлонуп кетем. Ата-энем жок болсо, же үй баккан балам жок, же алган аялым жок депчи. Анан экөөбүз ушинтип ойлонуп отуруп, мына ошол кезде Тайкем басып кетти. Анан Тайкем кеткенден кийин эле телефонду алып чыгып тартып калдым. Ушундай Тайкем бар. Турмушка чыкчулар барбы негизи? Силерде эми турмушка чыга тургандарыңыз көп болсо, мындай ушундай ойдогу адамдар көп болсо, мен анда Тайкемди көрсөтөйүн деп биринчи видео салдым да. Андан кийин ошол видео кетти да. Ошо рекке кетип, ошо жакшынакай сонун ар кайсы жака тарап, анан баарында кызыгуучулук, мун Тайкес ичинен барбы? Же жок эле Тайкесинен калып эле бул хайптанып атабы деген нерселер да кетти да. Анан күлүп эле ар кайсы смстер келет, кана Тайкеңди көрсөтчү, алдап атасың депчи. Анан Тайкем экөөбүз ушинтип сүйлөшүп отурабыз. Сизди чыгарайын деп атам. Уже элдер аябай сурап атат менден. Десем, анан ал айтты, ай мага чирейт, ничего, давай чыгарчы депчи. Ошентип анан Тайкемди чыгардым. Тайкемди өзүм чыгаргандан кийин, анан номерин коюп коет элем да, астыначы, всегда номер жазат да. Анан өзү айтып коет, мен ушундай жашоомдо көп адамга керек экенимди биринчи жолу сездим депчи. Анткени эч ким чалбаган эле телефону бир замат деле тынбайт да. Менин үйүмө да конокко келгенде көрдүк да, прям таң атканча телефон тынбайт. Пока телефон өчүп калганга чейинчи. Ошондо билдим мен, көп адамдар үйлөнөйүн десе кыз жок, алайын десе аял жок, бирок ошол эле нерселер толтура бири-бирин табышпаган адамдар көп экен көрсө деп. Ошентип, ошондон кийин түшүндүм да. Значит, депчи, анан көп менен таанышып көрдү. Ошентип атыптыр, 2 айдын аралыгында үйлөндү да. Сон. Мындан сырткары дагы канча жупту бириктирип бири-бири менен тааныштырдыңыз? Азыркы учурда мен мындай кылам, мага көптөгөн каттар келет, жеке баракчама көптөгөн. Бардыгын
номерлерин калтырып, өзлөрүнүн аттары жөнүндө, өзлөрү жөнүндө кыскача маалыматты жөнөтүшөт да манчы. Ошону чыгарып коем да, көп эле. Азыркы учурда көп эле адамдарды чыгарып келатам десем туура болот да. Айымдардан да көп чыгарам. Негизи мен 20 жаштан чыгарбайм, 25 жаштан да чыгарбайм. Өзүмдүн бир принцибим бар. 30дан өткөндөрдү чыгарам дегенчи. Алар чыныгы муктаж адамдар депчи. Ага чейинкилер көчөдөн деле тааныш болот, кинодон деле тааныш болот. Убактылары бар дагы. Убактылары бар, ага чейин жетишет деп негизи 30дан өткөн 40-50 жашка чейин чыгарам да. 30-40-50 жаш, ушул жаштын ортосунда бүт. Сонуна 40-50 жаштагыларга дагы жубайлар, жуптар табылат экен да көрсө. Ооба. Негизи бизде айта берет го, көбүнчө эркек кишилер издейт, анан эркектерди эркек кишилер көбүнчө жазат депчи. Бирок мен айтайын, менин жеке баракчамда айымдар жазгандар өтө көп. Өтө көп. Мен 35 жаштамын, мен 40 жаштамын. Жолдошум ушинтип казалып калган, же 2 жолго кеткенбиз. Бирок мен деле балдарым чоңоюп калды. Мен деле бир коорашып чай ичкенге да адам керек экен депчи. Ошондон билем да, что мен кылып аткан нерсе жакшы экен депчи. Анткени башында тайкем чыкканда жолдошум өлө жаман кабыл алган. Башында баары бүт тууган урубуз жөн эле жиндүү бул муну бүт Кыргызстанга таратып чыгарып депчи. Анан жолдошума достору, коллегалары кезиксе эле тайкең үйлөндү дер. Ти таң калам дейт да башында, кайсы тайкемди айтып атат депчи. Көрсө мен чыгарганымды ал башында билбептир. Ошондон кийин азыр аябай көп. Азыр жолдошуңуз туурасында сөз кылып кеттиңиз. Жолдошуңуздун азыркы колдоосу кандай? Бул ишиңизди мындай колдоп келеби? Башында ошо жогоруда айта кетпедимби, башында көп колдободу депчи. Бирок мен кылган иштен жыйынтык көрдү да. Анткени тайкем үйгө келип жүрчү, биздикинечи, бир 2 жолу келип бизге жардамдашып кеткен. Аны ошол кезде да көрүп, өлө жолдошум да борооп калганда, ушундай жашынакай бир карасаң, депчи, мындай тагдыры жакшы адамды мындай маңдайына кошуп экөө жолу калбай жүрөт, ушинтип жүрөт деп мындай борооруп, аябай жалооруп ушинткен да. Анан тайкемден ушундай бактылуу болуп кетип, азыр мурунку тайкем кетеси мен азыркыны көргөндөн кийин жолдошум азыр мындай эч нерсе дебейт да. Туура, бир чет туура алсың, эмне деген жакшы болдуң деп бир. Азыр келинчеги да тажеңем да аябай жакшы. Нарындан болот экен. Аябай жакшы, токтоо, прям мурун турмуш куруп ажырашыптыр, андан кийин турмушка чыкпаптыр. Азыр экөө жакшы жашап атышат. Эң негизгиси 1 жылдай болуп калды. 1 жыл болот, эми жакында 1-2 айдан жашап атканына. Жакшы. Эң сонун. Сизге дагы да суроо бергим келип турат. Мындан сырткары да кандай иштер менен алектенесиз? Ошо мындан тышкары да негизи өзүм блог жүргүзөм. Ал жакта ушундай тааныштыруулар болсун, өзүмдүн жеке жашоом болсун, ошол жөнүндө блог жүргүзөм. Андан кийин азыр Кытайда товар менен байерство деп коет, ошо менен иштейм. Туркомпанияларда жумуштарым бар. Ошондой. Көбүнчө ошо биздин жумуш азыркы учурда менин жумушум телефонго байланышкан. Телефон аркылуу иштейбиз, үйдө отуруп деле иштейбиз, жеп жакка чыгып деле бүт эле телефон, интернет менен иштейбиз, кызматыбыз ошол. Сонун үйдө отуруп эле, бала чакаңызды карап, үй оокаттарын да кылып коюп эле, заодно эмне деген иштердин баарын тең бүтүрүп жатасыз. Бул тур фирма боюнча да сөз кылгым келип турат. Канчадан бери тур фирма менен мындай иштешип калдыңыз эле? Тур фирма менен 1 жылдан бери иштешем. 1 жыл болот, ушу марттарда болуп калат. Ошондон бери иштешем. Бир 10 ай, 9 ай, 11 айдай болуп калыптыр. 11 ай болуп калыптыр. Сонун. Ал эми байердик кызмат деп да айттыңыз. Ал туурасында да айта кетсеңиз, көрөрмандарыбыздын арасында да аябай көп болсо керек байердик жумуш боюнча кызыккандар. Байер деген мындай болот. Сен өзүң Кытайга барасың, же болбосо Турцияга барасың. Ал жактан товарды аласың дагы, бул жакка саласың да. Прямой поставщиктер менен сүйлөшүп, Кыргызстандагы покупательдерге салып турасың да. Ортодо мындайча айтканда, Кытайдын ичиндеги товарды Кыргызстанга салган адам болосуң да. Ошол алып, биз алып розницу көп сатпайбыз. Розницу туугандарга мияка эле ала келбесек, көбүнчө тияктан эле алып, оптом бул жакка салганга аракет кылабыз, ошол жумуштабыз да. Бул жумуш деле бизге азыр өтө кызык, жакшы. Анткени деген Кыргызстанда азыр байерлер жаңыдан
келатышат да. Жакшы баягы жаңыдан ушул байырства деген түшүнүк келип, жаңыдан бир тепкичке көтөрүлүп, жакшы Казакстанда бизге караганда алдыда да. Бул байырства боюнчачы. Анткени Казакстанда Кытайга виза жок кирет да, казактардын визасы без виза, биздики виза болуп, бир аз ошол жактан оорураак болуп калат э. Баасы боюнча да айта кетсеңиз, сиз товарларды алганда ал баалар кандай деңгээлде болот? Кытайдын ичиндеги баалар арзан болот. Кытайдын ичиндегилер арзан эле болот. Негизи ал жакта деле мисалы качествосуна жараша болот да. Бир товарга 4 баа коюлат да. Кебеттеси окшош болот, бирок 4-төн 4 башка качествосу болот да. Ошого жараша баалар болуп турат да. Бирок баалары бир тойлуу бизге салыштырмалуу арзан десем туура болот да. Жакшы, сон мен дагы жанакы эң алгач жууптарды бириктирүү кызматына да кайрадан кайтып келип турат. Күнүнө дагы сиз бир топтогон билдирүүлөрдү алат болсоңуз керек, сизге келет болсо керек. Ошол туурасында да айтсаңыз. Көптөгөн билдирүүлөр, көптөгөн карттар келет, анан улуу агалардан келет, эжелерден келет. Баары эле мен азыр мисалы 25 жашта болсом, баары эле менден улуу болуп атат да, 30дан өйдөнгүлөр. Анан көбү сен бир передача ачсаң, ошол жакка катышсак өлө сени колдойт элек да. Сен ушундай кылсаң, биз сени колдойт элек да деп көптөгөн бир мага дем күч берген инсандар көп. Арасында жаман жазгандар деле болот, бирок азыркы учурда мен айтам бир 97% жакшы жактан жаш. 3% хейтерлер болбосо, а так 97% жакшы. Прям анткени адамдардын бири-бирине табышып, бактылуу болушуна бир себепкер болгон. Бул өзүнчө бир жакшы иш экен. Бакыт да. Өзүнчө анткени алар кийин мындай бир ыраазы болуп айтканда аябай сүйлөсүң жөн эле деп, ушундай биз ушундай болуп тааныштык. Сага чоң рахмат деп жазгандар болот. Анан мага азыркы учурда мындай каттар өлө көп келет. Тааныштарым, жакындарым аркылуу апалар чалат. Менин баламды да чыгарып келиңиз. Менин кызымды да чыгарчы, 30га чыгып кетти, кызым турмуш кура элек. Бир чыгарып эптеп эле бир күйгө кетирсең жакшы болот эле деп. Жакында эле бир апа чалды. Жанат, ушу сенин номериңди бирөөдөн алдык элек деди. Анан ии угуп атам деп, мен эми Тургада алып барам, ал жактанбы десем, жок ушул. Менин кызым 30дан ашып бартат. Турмушка чыкса деди элек, бирок чыкпай атат. Мүмкүн болсо Москвага кеткенге чейин турмушка чыгарып ичи деп. Ошол эң эме болду ошо. Ана мен күлүп атпаймынбы, кантип мен кыйнап чыгарайм эле, өзүлөр таанышып көрүш керек да десем, күлүшөт. Ушундай ситуациялар көп болот. Жолдошума да кезигип бойдок жүргөндөр келин балага айтып койчу, мени деле может чыгарып коебу ушинткендер да көп болот. Ар кандай кызыктуу учурлар, кызыктуу каттар көп келет. Эң сонун мындай жогоруда айттыңыз, апалар дагы ушинтип кайрылып турат деп, негизинен эле апалар, аталар дагы балдарына көбүрөөк сарсанаа болот эмеспи? Жаш кыздарга дагы көпчүлүктө барып, менин балам бар, менин балам менен таанышпайсыңбы деп элечи. Жактырып калган кыздарына эле менин иним бар деп эле ошентип көпчүлүк адамдар келе берет эмеспи? Анысыңар эле сизге дагы мындай билдирүүлөр көп экен, Ооба. Сонун дагы да мындай кызыктар боюнча да айтып бербейсизби? Иштериңизде кезиккен кызыктар боюнча. Ошол тайкемди башында чыгарып келаткан кездечи, баягы интернетке чыгарып мындай эме болгон. Ар кандай жазгандар көп болгон да. Бул тайкең жөн эле эме болуп атат. Калп эле бул экөө хайп кармап атат. Анан бул тайкем мындай көзү топ-тоң болуп койсочу, көзүн тостойт алып бул экөө алдап атат. Ушундай өлө биз хайп үчүн деши, хайп үчүн деп өлө хейт арында көп болгон. Азыр хейт жок деп атпаймынбы? Мурун жаңы баштап келатканда бир айтайын 40% эле жакшы жазылгандар болбосо, 60% бүт хейт болчу да. Бул экөө хайп кармап атат. Бул экөө хайптын жаңы түрүн ойлоп чыгышыптыр. Ай булар алдап атат, тиги аялы бар эле болуш керек. Кантип эле карасаң экөөсү эле шалган дегендер көп болгон. Азыр үйлөнгөндөн кийин уже бүт жактан кезиксем, апалар кезип калсын, агалар кезип калсын, тайкең жакшы жашап атат деп сурашат. Зизда кылган турбайсызбы тайкеңизди? Мен күлөрөм, мен сизди жаман зизда кылдым го десем эле. Өзү анан үйлөнгөндөн кийин уже эмеден алыстап кетти. Мен ойлогом, негизи өзүнө аккаунт ачып берип, өзү дагы бул тармакты дагы өзүн сынап көрсөбү бул тармактан дегем да. Десем, жок, бул тармактан алысыраак эле кетти.
үй бүлөм мен тынч эле жашайын. Ал мындай элдин сөзүн тайкем мындай эме алып калат экен да. Близко к сердцу деп коет го, ушундай. Жүрөгүнө жакын алып, А бизде баягы окуп жүргөн кезде да өзүм искусство университетинде окусам, бизде уже антитела пайда болуп калган да, андай сөздөрдү өзүбүзгө кабыл албайбыз, четке өткөрүп коебуз. Ошол жагынан бир аз көп кызыктар болгон. Көптөгөн жактар чакырган, тайкем өгөм келип бизге тартылып кеткилечи, рекламаланган тайкем үйлөнгөндөн кийин бүт отказ берип кетти. Азыр күлүп жүрөм, тайкемдей болгон бир баардыгына макулмун. Сенин интернетке чыгарганыңа да каршы эмесмин, лицом менен чыгара бер деген инсанды издеп жүрөм азырчы. Эгерде ошентип мындай өзүнө жуба издеген же болбосо өзүнө мындай мырзасын издеп жүргөн адамдарга дагы бул жактан Жанат эжеге кайрылсаңыздар болот экен. Жанат эже, бизде да убакыт бир аз ченелүү экен. Убакыт дагы бир аз чектелүү болгондуктан биз сиз менен дагы сүйлөшүп отурсак кечке чейин сүйлөшүп отура бергибиз келет экен. Анда эмесе убакыт чектелүү болгондуктан сизге эркин микрофонду узаталы. Жакындарыңыздарга болобу, деги эле же кыргыз журтуна болобу, саламыңызды жолдоп кетсеңиз болот. Мен негизи эле ошо Ысык көл областынын өзүм көлдүк болгондуктан көлдүк болгонум үчүн да сыймыктанам. Ырыскы толгон жер бети деп Ысык көл кыргыз бермети деп негизи көлдүн ар бир тургунуна салам жолдойм менден. Анан өзүмдүн ата энеме ошо Ак Суу районунда Нововознесенск айылында турушат. Атама, апама, бир туугандарыма, анан үй бүлөмө, жолдошума, уулума, баарыңыздарга сиздерге салам жолдойм. Эң негизгиси эч ким оорубасын. Ар бир көрүүчүгө айтамын, ден соолугуңуздар бекем болсун. Бакыттын базарында Алланын назарында өмүр сүрүшүңүздөргө тилектешмин деймекчимин. Биздин бүгүнкү маегибиз аябагандай кызыктуу болду деген үмүттөмүн. Көрөрмандарыбыз үчүн келип бергениңизге аябагандай чоң рахмат, терең ыраазычылык. Сиздерге да чакыргандарыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса телеканал дагы өсө берсин. Көптөгөн көрүүчүлөрдү топтой берсин. Ишиңиздерге дайым ийгилик коштоп жүрсүн. Сиздин ишиңизге да ийгилик, чоң рахмат. Анда эмесе келиңиздер көрөрмандар, кийинки программаны биз жагымдуу бир ырдестеге берели.